Программабызды улантабыз достор, бизге келген кийинки коногубуз менен тааныштыралы. Евразия жылдызы жана ошондой эле Кыргыздын мыкты чыгаан ырчыларынын бири Гүлжигит Калыков өзүнүн жакшы жаңылыктары менен бөлүшөйүн деп келген учуру. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Сизди ушу жакында эле Кувейтте маданият күндөрүнө барып катышып келди деп уктук. Ошол тууралуу кененирээк. Жакын арада тактап айтканда ошол 15 февралда ошол Кувейт мамлекетине Кувейт мамлекетинин борборуна эл Кувейтке бардык. Ошол жактан Кыргыз Республикасынын маданият күндөрүн өткөзүп келдик. Ал жакка жеке эле мен эмес, ошол маданият маалымат жана жаштар министри Алтынбек Аскарович баш болгон чоң топ 50 адам барып келдик. 50 адам. 50 адам. Ар кайсы тармактан? Ар кайсы тармактан. Алардын арасында Ордо сахна тобу, андан тышкары Акмарал би ансамблі, Кыргыз эстрадасында көрүнүктүү эжекебиз ырчы Гүлнур Сатылганова, Эйнура Самарбекова, Турдакун Ниязалиев, алпарычы болуп Нурсултан Майназаров болуп бардык. Буюрса абдан жакшы мыкты деңгээлде өттү. Биз барганда дагы ушул жакшы бир жаңылык болду десем жаңылышпай болуш керек. Себеби дегенде ал жакта ошол жаңы театр ачылып аткан экен. Ошол театрдын ачылышында биз эң алгачкылардан болуп ошол концертибизди көргөздүк. Демек ал ошол театрдын дагы тарыхы туш болгон турбайсыздарбы? Ошол театрдын да тарыхында буюрса алгачкы концерт койгон ошол кыргыз элинин атынан деп тарыхта калат болуш керек, Кудай буйрса. Буйрса. Ошол жакшы болду. Абдан сонун мыкты деңгээлде өттү. Эл кандай кабыл алды? Жакшы кабыл алды. Ал жактан ошол Жусупбек Шарипович агабыз баш болгон. Бул ушул Кувейттеги элчилик баш болуп, кыргыз агаларыбыз, эжелерибиз, бир туугандар келди. Андан тышкары ошол араб туугандарыбыз келди. Концерт мыкты деңгээлде өттү. Буга чейинки жанагы маданият күндөрү балким ушул Тажикстандык болобу же Азербайжандык болобу, бир эле күнгө ошол баардык нерсенин баарын камтып өткөзүп койчу экен. Ал эми биздики 3 күн болду. Себеби дегенде бир күнү ошол жеке концертке көңүл бурдук. Экинчи күнү болсо ошол баарыбызга белгилүү эжекебиз Дилбар эжекебиз өзүнүн кийимдеринин көргөзмөсүн көргөздү. Андан тышкары сүрөтчү агаларыбыз барган. Алар дагы ошол жактан Кувейттин эң алгачкы болгон жанагы азыркы биздин жогорку кеңеш деп коебуз эмеспи? Ошону эл башчысы отурган ошол эски базар бар экен, ошол жактан бир 2 кабаттуу эле ошону тартып келишти. Негизгисинен аябай мыкты болуп, мыкты деңгээлде барып келдик. Демек бул жакта ошо дизайнерлер, сүрөтчүлөр, ырчылар, чорчулар, бийчилер бардыгыңыздар барып келген турбайсыздарбы? Ал жакта кыргыздар барбы экен? Кувейтте. Кыргыздар бар албетте. Бирок азыраак. Себеби дегенде мамлекет өзү эле кичинекей экен. Биздин ушул бүт жалпы мамлекет биздин ушу Чүй областында экен да. Жалпы мамлекет. Жалпы мамлекет. Анан калкы болсо ошо калп айтпасам 3 миллион деп уктум. Бирок аябай өнүккөн. Ошол дүйнө жүзүндөгү өнүккөн боюнча 8-чи орунда турат деп ушул интернет булактарынан көрдүк. Аябай өнүккөн мамлекеттердин катарында экен. Тамак аштары жактыбы? Тамак аштары негизи мен өзүм тамак аш ылгыбай эле жейм. Бирок биздин туугандарга кандай болот деп билбейм. Негизинен 3 маал тамак жеп аттык ошол жатаканабыздан. Мен көргөндөн орусча айтканда жаловаться этишкен жок да. Жакшы эле болду. Жакшы тамак аштарын ылгаган жокпуз. Шары козбу экен, кандай экен, жактыбы? Шары коз, көп кабаттуу үйлөр, ошол телебашнясы абдан кооз экен. Андан тышкары ошол Персидский залив коюп турат экен. Ошол немеге да заливке да чыктык. Негизги ал мамлекет ушул нефть менен абдан өнүккөн экен. Демек ошол Персидский заливдин жээгиндеги суу дагы ошол кичине кирирээк, бирок абасы жеңилирээк экен. Биздики баягы высокогорье болуп абасы ооруак эмеспи? Ал жактын абасы жеңилирээк.
күн ысык, 30 градуска чейин күн ысып атты. Бирок өзүңүздөрдү жакшы эле сезип жүрдүңүздөр. Өзүбүздү жакшы эле сездик, жакшы эле. Жакшы, ал жактан бизге алып келе турган бир нерселерди балким көрүп көзүңүз менен чалып калган чыгарсыз. Ал жактан эми Ушундай бизде болсо да жакшы болот эле деген сыяктуу. ар бир өнүккөн мамлекеттен эле бир сонун нерселерди көрүп келебиз. Мисалы үчүн Турцияга барганда ал жактын ушул бизге музыка ойноп берген оркестринин өнүккөнүн көрүп мисалы үчүн аябай таң калган болчубуз да. Ушул бир эле скрипкадан бир канча үндү ушул астына педаль коюп алып, ошо электрондук ошол аркылуу чыгарган болчу да. Ал эми Кувейтте дагы бизге мисалы үчүн сабак кылып ала турчу нерселер абдан көп экен. Мисалы үчүн ошол көбүнчө шариятка байланыштуу закондоштурулган мыйзамдар бар экен. Мисалы үчүн ал жака аэропорттон түшкөндө эле ичимдиктерди, ошо спирттик ичимдиктерин киргизбейт экен. Мисалы үчүн ал жактан көрсө ошол неме кандай десем, сот менен чечкенге баягы муктаж болот экен да. Жакшы нерселерди алып келген экенсиз. Ал эми өзүңүзгө кайрылып өтөлү. Чыгармачылык жагыңыз кантип атат? Чыгармачылык жак Кудайга шүгүр. Азыр ушул Кадыралы Артыков агабыздын «Кыялдануу» деген чыгармасын ушу кичинекей кезинен угуп жактырып жүргөн чыгармалардын бири болчу. Ошондон жакында эле ар бир чыгарманы баягы аткарардын алдында ошол автору менен сөз кеңешип уруксат сурап, сөз алдынан өтүп, анан жакында ошо агабыз менен жолугуп ушул чыгарманы аткарсам деп сурандым эле. Буюрса ошол чыгарманын үстүндө иштеп жатабыз. Андан башка да чыгармалар өз кезеги менен буюрса турат. Жакшы, жакын арада демек күбө болуп турбайлыбы? Сөзсүз түрдө буюрса. Жакшы, анан кийин баягы Кувейтте болгондо кайсыл чыгарманы аткардыңыз ал жактан? Кувейттен 2 чыгарманы бул жактан тандаган болчубуз. Ушу Маданият министрлигинен Түгөлбай Казакбаевдин «Жамгыр» аттуу чыгармасын Аяна Касымова экөөбүз ырдамакпыз. Бирок тилекке каршы Аяна бара албай калды. Анан Анатай Өмүркановдун сөзүнө таандык, Райхан Бейшеналиеванын оонуна таандык «Сен дегенде» аттуу чыгарманы алып бардык. Ошол Аяна барбай калган себептен ошол «Сен дегенде» аттуу чыгарманы аткардым. Жалгыз аткардыңыз? Жалгыз. Жакшы, биз сизди ушундай эл аралык фестивалдарга, конкурстарга катышып жүргөнүздү көрүп жүрөбүз. Жакын арада дагы ушундай сунуштар барбы, барайын деген ой барбы? Сунуштар абдан көп болгону гана баягы биздин ушул чыгармачылык жаатта ырдын баягы нугунда дагы өзүнүн нуктары болуп эмес. Мисалы үчүн эстрада жанры, джаз жанры же болбосо башка көптөгөн жанрлар бар. Өзүмө тиешелүү мен ушул конкурсту жеңем деген ишеним болгон конкурска буюрса сөзсүз барам деген ой бар. Даярдыктар бар. Анын баары Кудай буйрса алды алыш керек. Ылайым эле барыңыз дагы ушу Кыргызстандын желегин дагы бир жолу желбиретип, ийгиликтин үстүнө келишиңизге тилектешпиз. Таңертең